Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suyuktu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinden mınday deydi. La tahqiranna minel ma'rufi şey'a. Жақшылық işlerden eç kimisini bul kişine eken, je olsam az eken dep kemsintip, ağa göңүл бурбай койбогон deydi. Қолыңыздан келip турган эң жөнөкөй bir жақшылық iş. Ушуну кылбай койсом дагы, таштап койсом дагы, көңүл бурбай койсом дагы эч нерсе болбойт деп ойлобоң эч качан. Балким ошол кичинекей нерсе менен сиз бейишке киресиз. Бул дүйнөдө бактылуу болосуз. Алла Тааланын, элдин ыраазычылыгына жетесиз балким. Ошондуктан сизде кайсы нерсенин, кайсы жакшылыктын мүмкүнчүлүгү болгон болсо, эч качан ошол нерсени таштап койбостон улантканга аракет кылыңыз. Кээде кыла турган жакшылык эң жеңил, эң оңой нерсе болушу. Ошол колдон келип турган жакшылыкты баалабай койбош керек. Эң эле жөнөкөйүн айтайлык. Адамдарга, бир туугандарга, көргөн адамдарга жылмаюу, аларга жылмаюу, кубанычты тартуулоо эң жөнөкөй. Бирок ушул нерсе инсанды бейишке киргизиши мүмкүн. Ал дагы өзүнчө бир садака. Сизден жакшылыкты же болбосо бир кеңеш сурап келген адамга, тууган уругуңузга, кайсы бир адамга, кайсы бир мусулманга жакшылык кылып, сиз ошол адамды жакшы жака буйрудуңуз, жакшы жака үндөдүңүз, жакшы насаатыңызды айттыңыз, бул дагы билинбеген чоң жакшы иш. Жөнөкөй эле айтып койдум дебестен, ошол нерсеге ниетиңиз менен жакшы үмүттү Алла Тааладан кылып, насаатыңызды айткан болсоңуз, анын сообу дагы чексиз болуп сизди бейишке киргизе турган амалдардын бири. Кайсы бир адам сизге муктаж болуп келди. Балким карызга муктаж болуп келди, балким бир жакшы сөзгө муктаж болуп келди, балким сиздин жардамыңызга, күчүңүзгө, кубатыңызга, сиздин авторитетиңизге муктаж болуп келиши мүмкүн, даражаңызга, кайсы бир ишти бүтүрүш үчүн кандай болбосун сизге муктаж болуп келди. Ошол адамдын муктаждыгын бүтүргөндүгүңүз дагы бул чоң сооптордун бири болот. Пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ахаббун наси илаллахи анфаухум." Адамдардын эң жакшысы адамдарга көп пайдасы тийген адам. Аны айткан жок. Акчасы менен пайдасы тийсин, мындай менен деп айткан жок, балким жалпы айтты. Анфаухум линнас. Адамдарга кандай жакшылык кылган болсоңуз, сиз адамдардын эң жакшысы болосуз Алла Тааланын астында. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. Алла Тааланын астындагы эң жакшы амалдардын бири бул бир мусулманга кубанычты, сүйүнүчтү тартуулоо деп айтты. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул хадисте айткандай, эгерде сиз Алла Таалага эң жаккан амалды сунуштагыңыз келсе, эң Алла Таалага жаккан амалды кылгыңыз келген болсо, башка бир мусулманга ушул кубанычты тартуулаңыз. Кандай жол менен болсо дагы. Ага жардам бердиңиз, анын көңүлүн көтөрдүңүз, ага жылмайдыңыз. Кандай болбосун, ошол адамга кубанычты тартуулаган болсоңуз, сиз эң жакшы амалды кылган болосуз. Андан кийинкиси аутакшифа анху курбатан. Же ошол адамдын башына түшкөн кыйынчылыкты жеңилдеттиңиз, чыгардыңыз, кутулттуңуз. Кээ бир адамдар карызга батып калган болот, кээ бир адамдар үйлөнө албай жүргөндөр болот, кээ бир адамдар турмушка чыга албай жүргөндөр болот, кээ бир адамдар урушуп калган болот, келишпей калган болот, таарынышып калган болот. Ошолордун бардыгыны эгерде сиз колуңуздан келип, ошого жардам берип койсоңуз, салым кошсоңуз, бул дагы Алла Тааланын астындагы чоң сооптуу амалдардын бири. Ау тaqdi anhu дейнан. Же болбосо карызы бар. Жаныңызда досуңуздун, бир тууганыңыздын, кошунаңыздын, таанышыңыздын кайсы бир адамдан, бирөөдөн карызы бар. Карызына жардам бердиңиз. Жок дегенде көңүлүн көтөрдүңүз, ушул карыздан кутулуп кеткенге Алла Таала бизге жардам берсин деп дуа кылдыңыз. Бул дагы эң сооптуу иштерден. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, колуңуздан келген кайсы жакшылыкты болсо дагы, ошол жакшылыкты, жакшы ишти, сооптуулугун, анын Алла Тааланын даражасына көңүл бурбай койбостон, бул эч нерсе эмес экен деп таштап койбостон, балким ошонун Алла Тааланын астындагы даражасына көңүл буруп, аз болсо дагы чын жүрөктөн кылган болсоңуз, Алла Тааланын астында даражалуу болот жана сиздин бейишке киришиңизге
себеп болушу мүмкүн. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бири-бирибизге жакшылык кылыш үчүн, тууган урукка жакшылык кылыш үчүн, адамдарга жакшылык кылыш үчүн сөзсүз түрдө бай болушубуз, бардык нерсебиз толук болушу шарт эмес. Кандай адам болбосун, оору, суруккулук кандай болбосун, кимдин кандай мүмкүнчүлүгү болгон болсо, ошого жараша жакшылык кыла берсин. Алла таалам ошол жакшылык кылгандардын ар бирине бейиш менен сыйлайт. Алла таалам баарыбызды ушундай жакшылык иштерге ар дайым жетишкенге, кылганга Алла таалам өзү насип кылсын дейбиз. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.